13. bölüm. Антахия шаарындагы жыйында бир нече пайгамбарлар менен устаттар бар эле. Булар Барнап, Нигер аталган Шимон, Киринеялык Луки, Аким Ирод Антипас менен биргөскөн Манаин жана Шавыл. Алар орозо кармап, эгебизге ибадат кылып жүрүшкөндө, ыйык рух мындай деди: Мен Барнап менен Шавылды атайын bir кызматка чакырып алганмын. Ошондуктан аларды мага бергиле. Ошондо алар орозо тутуп, ала көөнү бата тилеп сыйынышкан соң, Кудайдын кызматы үчүн бөлүп коюшту. Ыйык рухтун буйругу боюнча жөнөтүлгөн булар Селекияга барышып, андан ары кеме менен Кипрге кетишти. Саламин шаарында болушуп, Иудей синагогаларында Кудай сөзүн жар салышты. Жардамчы катарында жанын алышкан Жакан да алар менен бирге жүрдү. Алар Кипр аралын баштан аяк аралап өтүшүп, Пафос деген жерге келишкенде, Бариса деген бир иудейге кезигишти. Ал жалган пайгамбарчылык кылган сыйкырчы болчу. Ал Павыл Сергий аттуу аймак аким менен жүргөн. Аким акылдуу киши болор эле. Ал Кудайдын сөзүн угуу үчүн Шавыл менен Барнапты чакыртып киши жиберди. Бирок жанагы Элим деген сыйкырчы, тигинин аты грекче ушундай, Акимдин ишенип калуусун каалабай, аларга тоскоолдук кылды. Бирок ыйык рухка толуп турган Шавыл, дагы бир аты Павыл, аны тике карап мындай деди: Эй, алдамчылык менен адепсиздикке ич толгон, бардык адилеттиктин душманы болгон иблистин баласы. Эге биздин түз жолун бурмалаганыңды качан коесуң? Азыр эге биздин кудуретин көрөсүң, көзүң көпкө көрбөй кашайып кал. Күтүлбөгөн жерден Элимдин көзү чындап эле байланып, карайлап калды да, жетелей турган адам издей баштады. Ошондо бул окуяны көргөн аймак акими эгебиз жөнүндөгү таалимге таң калып, ага ишенди. Павыл менен анын жанындагылар Пафостан кеме менен чыгышып, Памфилиянын Перге деген шаарына келишти. Ошол жерден Жакан алардан бөлүнүп, кайра Иерусалимге кайтты. Павыл менен Барнап болсо Пергени аралап өтүшүп, Писидия аймагындагы Антахияга келишти. Анан дем алыш күнү синагогага киришти. Тоорат менен пайгамбарлар жазмасы окулуп бүткөн соң, синагога башчылары Павыл менен Барнапка киши жиберишип, мындай дешти: Боордоштор, элге айта турган насыят сөзүңөр болсо айткыла. Павыл ордунан туруп, колу менен ишарат кылып, элди тынчтыкка чакырды да сүйлөй баштады. Урматтуу агайындар, урматтуу башкулуттук боордоштор, кулак салып угуп алыңыздар. Ушул Исраил элинин Кудайы биздин ата-бабаларыбызды өзүнө тандап алып, Мисир жеринде келгин катары жашап жаткан кезинде аларга жөлөк болуп, өркүндөтүп өстүрдү. Өзүнүн кудуреттүү колу менен Мисирден алып чыкты. Андан кийин 40 жылга жакын чөлдө сынады. Ошондон кийин Канаан жериндеги жетелди кыйратып, алардын жерин Исраилдыктарга мурас кылып берди. Ушулардын баары 450 жылга созулду. Андан соң Кудай аларга Шамил пайгамбардын убагына чейин бийлерди берип, алар элди башкарды. Андан кийин алар падыша сурашканда, Кудай Бенжамин уругусундагы Киштин уулу Шавылды берди. Ал 40 жыл аларга падышачылык кылды. Анан
Menin көңіліме жаққан адамды таптым. Ал Жесейдің уылы Дөт. Ал менің қалағанымдың барын атқарат, деп шабылды тақтан алып, Дөтті дайындады. Құдай өзінің убадасы бойынша, мына ушул кишинин тұқымынан Исраилдин құтқарушысы Ыйсаны чыгарды. Анын келер алдында Жақия бүт Исраил элин ниетин өзгөртүп, сууга чөмүлүү расмисинен өтүүгө чакырып, жар салды. Ал өз вазипасын аткарып бүткөндө элге: силердин оюңар боюнча мен киммин? Мен силер ойлоп жатканыңар эмесмин. Менден кийин келе жатканга көңүл бургула. Мен анын бут кийимин чечүүгө да татыксызмын, деди. Агайын туугандар, Ибраимдин урпактары жана Кудайдан корккон пенделер. Бул куткаруучу сөз бизге айтылган болчу. Иерусалимдиктер менен алардын башкаруучулары муну түшүнүшпөй, Ыйсаны соттошуп, ар дем алышта окулуучу пайгамбарлар китебинде жазылганды жүзөгө ашырышты. Алар өлүмгө татыктуу бир да себеп табышпаганына карабай, Пилаттан аны өлтүрүүсүн талап кылышты. Анан ал тууралуу жазылгандардын баарын аткарып бүтүшкөн соң, анын сөөгүн чыгаштан түшүрүшүп көргө коюшту. Бирок Кудай аны өлүмдөн тирилтип алды. Мындан соң аны Галилеядан Иерусалимге ээрчип келгендер көп күндөр бою көрүп жүрүштү. Алар азыр аны эл алдында күбөлөндүрүп жатышат. Кудай Ыйсаны өлүмдөн тирилтип, аталарыбызга берген убадасын алардын балдары бизге аткарып бергенин силерге азыр Барнап экөөбүз сүйүнчүлөп турабыз. Бул тууралуу 2 Забурда мындай деп жазылган: сен уулумсуң, анткени мен бүгүн сага ата болдум. Кудай аны өлүмдөн тирилткендиги, демек эми эч качан чирий турган денеге айланбастыгы тууралуу мындай деген: мен сага Дөөткө убада кылган ыйык, ишенимдүү баталарымды берем. Ошондуктан дагы бир жерде мындай дейт: ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Дөөт өз убагында Кудайдын эркин аткарып, элине кызмат кылып бүткөндө, көз жумуп, ата бабасы жаткан жерге коюлуп, денеси чириген. Ал эми Кудай кайрадан тирилтип алган киши болсо, чириген жок. Ошондуктан силерге белгилүү болсун, агайын туугандар, мына ушул кишинин урматына силердин күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат. Силер Мусанын мыйзам аркылуу арылбаган бардык күнөөдөн эми бул кишиге ишенген ар бир адам арылат. Ошондуктан сак болгула. Пайгамбарлар айтып кеткен сөздөр силердин башыңарга келбесин. Алар мындай дешкен: эй, Кудай сөзүн жек көрүп, шылдыңдагандар, оозуңар ачылып, таң калып, шоруңар курусун. Мен силердин жашооңордо бирөө айтып берсе да, өзүңөр ишене албагандай бир керемет иш кылам. Барнап менен Павыл синагогадан чыгып жатканда, алардан келээрки дем алышта дагы ушул тууралуу сүйлөп беришин суранышты. Чогулуш бүткөндө көптөгөн иудейлер жана иудей динине өтүп, Кудайга кызмат кылган улуту башка адамдар Павыл менен Барнапты ээрчип жөнөштү. Павыл менен Барнап болсо
алар менен аңгеме куруп, ырайымдуу Кудайдын жолунда жүрө бергиле деп кеңештерин беришти. Кийинки дем алышта Кудай сөзүн угуу үчүн дээрлик бүт шаар эли чогулду. Бирок иудейлердин ушунчалык көп эл чогулганына иштери тарыды. Ошондуктан Павлдун сөзүнө каршы чыгып, ага тил тийгизишти. Павл менен Барнап аларга тайманбастан мындай дешти: Кудайдын сөзү биринчи силерге айтылышы керек эле. Бирок силер аны четке кагып, өзүңөрдү түбөлүк өмүргө татыксыз кылып жатасыңар. Ошон үчүн мына эми биз башка улуттарга кайрылып айтып жатабыз. Анткени эгебиз бизге жер чегине чейин адамдардын баары күнөөлөрүнүн жазасынан кутулуу үчүн мен сени башка элдерге жол көрсөтүүчү нур кылып койдум деп буйрук берип кеткен. Бул сөздү угушкан башка улуттагылар кубанышып, Кудай сөзүн даңктап жатышты. Алардын арасындагы түбөлүк өмүр буйрган көп адамдар ишенимге келишти. Ошентип, эгебиздин сөзү өлкөнүн туш тарабына тарады. Бирок иудейлер диний ырым-жырымдарды катуу кармаган шаардын атактуу аялдары менен башчыларын Павл менен Барнапка каршы тукурушуп, аларды куугунтукка алышты. Алар эки элчини шаардан кууп чыгышты. Эки элчи болсо аларга наалат катары буттарынын чаңын күбүп, Икония тарапка кетип калышты. Антахиядагы шакирттер болсо кубаныч менен ыйык рухка толуп өсө беришти.